Саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Адаттагыдай эле радио клиникасын баштайбыз. Программаны мен Гүлбүбү Үсөнова алып барам. Биз бүгүнкү программабыздын жүрүшүндө кооптуу болгон оорулардын бири кутурма оорусу тууралуу сөз кылабыз. Бул оору адамдарга кандай жол менен жугат, ал кандай белгилерди берет, алдын алуу жолдору тууралуу айтып беребиз. Бул убакытта программабызга Бишкек шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун дарыгери Азамат Жумгалбековду чакырдык. Азамат, саламатсызбы? Саламатсызбы? Мынакей биз айтып атпайбызбы жогоруда, кутурма өтө коркунучтуу, кооптуу болгон оорулардын катарына кирет деп. Бул оору тууралуу эмне себептен сөз кылып жатабыз? Анткени 28 сентябрда кутурма оорусуна каршы күрөшүүнүн бүткүл дүйнөлүк күнү белгиленет. Анан бул күндө албетте ушул кутурма оорусун кантип алдын алса болот, ушул багытта мындай элдин маалымдуулугун жогорулатууга өзгөчө басым коюлат эмеспи? Бул мындай бир даталарда. Анан кутурма оорусу боюнча деги эле ушул Бишкек шаарында акыркы маалыматтарыңыз барбы? Бөлүшүп кетсеңиз Бишкек шаары боюнча. Анан кутурма оорусу тууралуу сөз кылып кетсек ары карата. Рахмат. Дайыр жолу саламатсыздарбы? Кутурма оорусуна каршы ошо күрөшүү боюнча бул 28 сентябрь жыл сайын белгиленип келет. Бул бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму тарабынан белгиленген дата. Ушул күнү баягы ушул эле күн эмес, негизи эле жыл бою эле жумуш жүргүзүлөт, бирок ушул күнү өтө баягы көңүл бурулат да. Именно ошо кутурма боюнча элдин маалыматын көбөйтүү боюнча, аларга билим берүү боюнча дегендейчи. Анан ошонун кутурма оорусу бул өтө актуалдуу оору, бул өтө кооптуу. Эгерде бунун белгилери, симптомдору мындайча айтканда пайда боло турган болсо, бул оорудан сактап калуу мүмкүн эмес. Азыркы учурда медицина алы жетпейт. Эгерде симптомдору болуп кала турган болсо, уже симптом пайда болуп, оору пайда болду деген сөз. Бул адам 100% өлүмгө дуушар болот деген сөз да. Ошондуктан бунун бир гана жолу бул алдын алуу иш-чаралары, бул жүргүзүш керек. Вакцинация жана иммуноглобулиндерди саюу жана убагында ошол ит тиштеп алабы, мышык тутуп алабы, баягы кандай жаныбар болсо да тиштесе дагы ошол медициналык кызматкерлерге жардамга кайрылса, ошол жактан анан өздөрүнүн вакцинасын же иммуноглобулин сайгандай болот да. Ошого карата биздин Бишкек шаардык санэпид көзөмөл борбору тарабынан 2023-2027 жылдарга чейинки кылып комплекстүү план түзүлгөн. Ошол комплекстүү пландын негизинде бул санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору тарабы жана ошондой эле башка кызыктар болгон мекемелер дагы катышат ал жерде. Ал жакта ветеринардык управление, Бишкек шаардык мэриясы, акимчиликтер, мэрияга караштуу жанагы управление образования деген бүт ошол Бишкек шаарынын ичинде кандай гана кызыктар болгон ошол мекемелер болсо, ошо тазалык анын ичинде дагы ошонун баардыгы тең киргизилген. Ошонун негизинде баягы 28 сентябрь жыл сайын биз балдар арасында мисалы үчүн диктанттар кылынат. Ошол эки управление образования тарабынан ветеринарлар баягы өздөрүнүн иштери баягы малдарды, ит, мышыктардын канчалык деңгээлде баягы вакцинация жүргүзүлүп атат, ошол жактарында карашат. Демек түшүндүрүү иштери мындай айлык иш-чаралар уюштурулабы же жыл бою эле планда киргизилген иш-чаралар? Негизи бул баягы жыл сайын жылда эле негизи болот, баягы непрерывная работа да булчу. Үзгүлтүксүз жумуш жүргүзүлөт. Эпиднадзор деп коет, баягы эпид көзөмөл дайыма жүргүзүлүп турат. Бул 24 саат бою дегендей. Анан жанагындай бир орчундуу бир темалар болгондо баягы бетин тиштеп алып, аябай бойцовский иттер болот да жанагы. Ошол иттер тиштеп алган учурда баягы резонанс жаратып баштаганда
ал учурларда ушундай иштер күчөтүлүп баштайт да. А деги эле ушундай тиштеп алган итпи же мышыкпы же келемишпи бир ушундай тиштеп алган учурлар катталып атабы, барбы бизде азыр? Бизде бар, албетте. Бул Бишкек шаары баарыбызга белгилүү болгондой эле баягы эме болду да, чоңойду да, өзүнүн көлөмүнөн, площади тарабынан дагы, элинин саны дагы көбөйдү дегендей. Ошого байланыштуу жыл сайын негизи бул иттерди тиштөө боюнча биз мынакей маалыматтарды ала келгем, ушул мамлекеттик санаптык көзөмөлдөө борборунун маалыматтары. 8 айга 25 жылдын 8 айына карата 2318 адамды ит жана мышыктар тиштеп алган да. Бул шаар боюнча? Бул шаар боюнча эле. Анын ичинде 797 бул жаш өспүрүм бала, жаш балдар, 14 жашка чейинки балдар. Бул 34%-ын түзөт экен. Анан көбүнчөсү бул иттерден жабыркап атышат. 1377 киши бул иттер тиштеп алган. Анын ичинен белгисиз иттер жана белгилүү иттер деп да биз бөлөбүз. Белгисиз иттер деген бул көчөдө биз өзү тааныбаган ит эле келип тиштеп алган ушундай учурлар болот. Ошолор белгисиз иттер деп эсептелинет. Аны биз тактай албайбыз. Ал ит баягы тиштеп алгандан кийин 10 күнгө кароого коюлат да итчи. Эгер 10 күнүн ичинде ал ит өлбөсө, анда кутурма деле жок деп тыянак чыгарып берет да ветеринарларыбыз. Анан 10 күндөн ашып 10 күндөн ичинде өлүп кала турган болсо, ага вакциналарын сайып, иммуноглобулин сайып иштерди жүргүзүш керек деген бул өзүнүн ушундай эреже тартиптери бар. Анан белгилүү иттер бул ошо өзүнүн үйүндөгү ити, өзүнүн мышыгы болсо, биз ошондой көргөзмөлөрдү, сунуштамаларды беребиз да. Ал эми белгисиз иттер болсо, бул токтоосуз түрдө эле ага ишти жүргүзүп баштайбыз. Бул белгисиз иттер деген бул жолбун иттер, көчөдө жүргөн иттер. Ал иттер боюнча мына тазалык жумуш жүргүзөт, аларды атат, жоготот, мышыктарды кармашат да. Өзү негизи сөзсүз түрдө кутурма оорусу мындай кутурган иттен, ит тиштеп алган учурда жугат да, Ооба, кутурган ит болушу мүмкүн, мышык. Бул көбүнчөсү ит менен мышык. Андан тышкары дагы үйдүн жаныбарлары да болуп калышы мүмкүн. Булагы ошолор болот, Булагы катары жанагы уй деле, жылкы деле, кой деле болушу мүмкүн. Баягы эл аралык илимий тажрыйбада адамдын деле эмесинде шилекейинде 1% болушу мүмкүн экен. 1% болушу мүмкүн. Мисалы үчүн ит мышыктардыкында 75%га чейин болот экен. Анан жанагы түлкү, кашкырлардыкында бул 100%га чейин болуп кетет экен. Жапайы жаныбар. Алардыкы мындайча айтканда бир жара болсо, ошол жакты келип тиштеп прям жулгулап салбай эле ошол жерде келип шилекей тийип кетсе эле 100% деген сөз, бул 100% заражение, жугуп атат деген, жукту деген сөз да. Кутурма оорусу менен ооруган учурлар болду беле бизде шаарда? Бизде шаарда адамдар арасында акыркы 10 жылдын маалыматы боюнча бизде болгон эмес. Бул да болсо баягы ушул санэпид көзөмөл, ветеринарлардын ушул жылдан жылга кылган жумушунун жыйынтыгы болуш керек деп эсептейм мен, өзүм жеке оюм. Ошол өз убагында адамдарды дарылап жана вакциналарын сайып, ал эми жаныбарлар бир подозрительный бир шектүү болуп аткан болсо, ал жаныбарларды ошо биздин ветеринарлар дагы өз убагында аларды жок кылып же өз убагында бир мындай жумуш жүргүзүп жаткандыгынын бир эмеси болуш керек да, жыйынтыгы болуш керек деп айтабыз. Ушул кутурма оорусунун өзгөчөлүктөрү тууралуу айтсаңыз. Кутурма оорусу ошол бул вирустук инфекция. Кутурма оорусу бул раби вирус деп коет. Ошон үчүн рабиологический вакцина деп коет да, раби вирус дегени үчүнчү. Анан бул вирус адамга кайсыл жагын тиштесе, ошол жактан вирус баягы нейротропный вирус да, нервтерге барат да. Ошол тамак жеген жери ошол нервтерди жейт.
ошол жак менен анан тетиги борбордук нерв системасына чейин мээни көздөй акырын бир секундасына бир минутасына 1 миллиметрби ушундайдан жылып отуруп анан мээге жеткенден кийин борбордук нерв системага бул баш мээбизге жеткенден кийин адам жанагындай симптомдору пайда болуп симптомдору баягы тиштеген жери. Демек бул эң биринчи борбордук нерв системасын жабыркатып атабы? Нерв системасын дароо жабыркатпайт. Бул ошол тиштеген жерине көз каранды болот да. Мисалы үчүн бут жагын тиштеген болсо, анын симптом пайда болушуна чейин 3 ай, 4 ай, 1 жылга чейин болуп кетиши мүмкүн да баягы. Ал унутуп калышы мүмкүн ким тиштегенин, качан тиштегенин делечи. Ал эми бет жагын тиштеген болсо, анда ал бат эле бир айга жетип эле 1 жума, 2 жумада эле симптом пайда болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн бизде ошол локациясына да карайт. Ошо эгерде бет жагына тиштеп алган болсо, моюн жагына, кулактарын тиштеп алган болсо, анда өзүнүн ити болобу, башка бирөөнүн ити болобу, анысы жок эле ошо вакциналарын сайып башташат сразу. Дароо эле сайып башташат. Бул учурда, мындай учурда, мына тиштеп алган учурдагы эле эң биринчи кадам кандай болуш керек? Эмне кылыш керек? Эмнеден башташ керек? Эгерде адам баягы эми өзүнүн үйүнөн тиштеп алышы мүмкүн, токойдон тиштеп алышы мүмкүн дегендечи. Эгерде өзүнүн үйүнөн тиштеп алган болсо, дароо түрдө ошо жакынкы медициналык жайга барыш керек, жардамын толук кандуу көрүш керек дегендечи. Ал эми эгерде токойдон же бир медициналык тармак жок жерден тиштеп алган болсо, 1-2 күндө бара албай турган болсо, анда ошол буту болобу, колу болобу, ошол жерди самын менен жууш керек. Кир жууган, кир жууган самын болобу, башка колдо эмне самын болсо жууш керек. Анткени бул вирус, раби вирус бул йод менен, фенол менен жанагы обработка кылат да, колду кесип алган жерлердичи. Ага бул устойчивый, бул өлбөйт анын нерсегечи. Бул жанагы щелочка кислотага өлөт. Щелочтун эң чоң эмеси бул самын болуп эсептелинет да. Ошон үчүн самынды абдан жакшы кылып мындай тыгыз эмеде жууш керек да. Анан бизде мындай суроолор болчу. Ушул самын жок болуп калса эмне кылабыз дегенчи. Самын жок болуп калса биз тетиги тоодо жүрсөк каяктагы самын депчи. Анда дагы сунуштоолор бар экен, эл аралык сунуштамалар. Бул ошол булактын суусу болобу, ошол жака жарым саат, 1 саат ошол сууга эле мени рана жанагы тиштелген жерди кармап туруш керек экен да. Ошондо бир канча эмеси пайызы баягы чыгып кетет экен. 100%га чейин чыгып кетиши деле ыктымал экен, бирок баягы тобокелге салбай тез арада ошо мүмкүнчүлүк болушунча батыраак барып вакцинага рабиологдун кабинетине барыш керек. Ушул жерден эме пайдаланып айта кетейин, ошо Бишкек шаарында боло турган болсо, бул биринчи орунда баягы эми спортивно-реабилитационный центрге барыш керек. Спортивно-реабилитационный центрдин адреси бул Манас көчөсү 41. Ошол жакта 41-чи кабинет бар. Уйкаш абдан. Ошол жакта рабиологдор отурушат 24 саат бою, ошол жерде отурушат. Ошол жерден анан вакцинасын алып, ошол жерден алдын алуу иш-чараларын ошол жактан кылып алса болот. Кайсы жеринен тиштебесин, мейли колунанбы, мейли бетиненби, мейли бутунанбы, кайсы жеринен тиштебесин, баары бир ошол вакцинаны алыш керек экен да, Вакцинаны алыш керек, албаш керекти бул рабиологдор чечет негизи. Анан баягы бизде мындай да, ал вакцинанын баары тең эле мамлекеттик бюджеттен сатылып алынат. Минздрав тарабынан сатылып алынып берилгендиктен аны баягы сарамжалдуу колдонуу максатында биз жанагындай бутун тиштеп алган болсо, эгерде ал өзүнүн ити, өзүнүн жанында жашап аткан мышыгы боло турган болсо, ошолорду 10 күнгө жанагындай наблюдение байкоо жүргүзүүгө калтырып коебуз да. Ал эми өзүнүн ити жанагындай бетин тиштеп алган болсо, байкоо сайкоосу жок эле
сразу дароо эле сайышат. Оорунун өнүгүү этаптары кандай болот? Эгерде мисалы үчүн сиз айтып атпайсызбы, байкоо жүргүзүү керек депчи, итке байкоо жүргүзүш керек. Ал учурда эгерде чын эле кутурмасы бар ит боло турган болсо, анда мындай убакыттан уттуруп койгонго болбойбу? Жанагындай уттуруп койбойбу? Эмеде ит мышык бул ошол 10 күндүн ичинде ал өлөт да. Если эгерде алында жана раби вирус болсо, ал оорукчан ит болсо, ал 10 күндүн ичинде өлөт. Эгерде ал ит өзүнүкү эмес болсо, жанагындай дароо эле жүргүзө берет. Анан жанагы айтып баса белгилеп өтөйүн, дагы бир жолу айтайын. Ошо бутун тиштеп алган, колун тиштеп алган, бетин тиштеп алган деген да нерсе бар. Ошо борбордук нерв системага канчалык деңгээлде жакын болсо, ошолорго тез арада вакцина салыш керек. Ал эми алыс жанагындай буттарын тытып койгон болсо, аларды 10 күндүк эмеге койсо болот. Канча убакта жанагы оорунун өнүгүү этаптарын айтсаңыз? Оорунун өнүгүү этаптары бул ошол биринчиден бул локацияга көз каранды. Экинчиден, эгерде ошол этапты өткөзбөйгөн болсо, оорулуу тиги барбай калган болсо, же унутуп калган болсо, же билбей калган болсо, анда оорунун этаптары 3кө бөлүнөт. Бул биринчиси тревожность деп коет, баягы тревожный болуп адам жини келип, эмелери тынчсызданып баштайт. Анан баягы маалыматтар боюнча алга түштөрүнө бир жаман түштөр кирет экен. Уктаганда уйкусуздук болот экен. Түштөрүнө жаман түштөр кирип, ушундай симптом болот. Анан экинчиси бул период возбуждения деп коет. Период возбуждениясы бул тамак жута албай калат экен. Негизи эле аппетиттери жоголуп, анан ар бир эмеге жанагы шумдар болот эмеспи, эмне деп коет, ошо шамал болот эмеспи, шамал, эшикте шамал, бир машиналардын ары бери жылушу, ошолордон мындай коркуп баштайт экен адам. Кадимкидей коркуп көздөрүнөн көрүнөт да, баягы коркуп баштайт экен. Коркуу сезими экен, Бул жанагы аэрофобия, жанагы ошол абанын ары бери жылып шамалдардан. Анан ар кандай резкий бир эмелер болуп кете турган болсо, жана телевизордон же бир жактан үн чыгып кете турган болсо, ошолордон да коркуп, акустический дагы коркунучтар пайда болот экен. Андан кийин уже гидрофобия, бул кутурманын башка бир аталышы, бул гидрофобия деп коет. Же болбосо баягы суудан корккон эме депчи, суудан коркуу деген сөз да. Ошо гидрофобия симптому пайда болгондон кийин эле анан бир 2-3 күндүн ичинде уже параличтер пайда боло баштайт. Колдору, буттары кыймылдабай калат, кыймылга келбей калат. Анан температурасы көтөрүлөт. Эми мындай ооруларды негизи эмне кылышат? Мындай ооруларды дарылоо мүмкүн эмес. Анан буга баягы симптоматикалык түрдө эле жардам бере алат. Жанагы оорулардын баягы өлүмүнүн баягы кыйналбай өлсүн дегенде эле бир караңгы жерге алып барып эле жаткызып эле, анан оорутпай жаткызып коет. Анан ошол менен оорууну узап кете берет да. Ошо ага чейин жеткизбей, ошон үчүн баягы алдын алуу иш-чараларын күчөтүшүбүз керек да. Канчалык эрте болсо ошончолук жардам болот да, сөзсүз түрдө. Албетте. Эми биздин жарандар, баягы Бишкек шаарындагы жарандар, ошо биз дагы айта кетейин, баягы ушул биздин жумуштун эмеси болуш керек, жыйынтыгы. Биздин жарандар ушул тез арада эле кайрылышат. Анан баягы эме болуп калса дагы, жөн эле баягы ит жалап алган болсо деле кайрылып ушинтип турушат. Бул абдан кубандырат. Себеби биздин жарандар ушунчалык баягы билими бар дегенди билдирет да. Ал эми могу чет жактан башка иногороднийлер бар эмеспи, айыл жактарда жашаган, жайлоолордо ал адамдар баягы ит тиштемек турсун, баягы колун жулгана калганда анан келишет да. Ушунчалык ит тиштеп салгандан кийин анан
анын деле ити эмне болду деп баягы биз кат жүргүзөбүз, кат жиберебиз ал жактарга. Анан ал иттер деле таза чыгат. Кудайга шүгүр да. Бактыга жараша. Эми биздин Кыргызстан боюнча если алсак, бул 23-жылда мага белгилүү маалыматтар боюнча бул 23-жылда эле Ош тарапта ушу кутурма оорусу болгон да. Мага болгон. Кутурма оорусу 23-жылы катталган. Бул 4 учурга катталган гидрофобия. Чоң алайда бирөө, анан өзгөндө 3 учур катталган экен да. Андан башка мага мындай маалым болгон учурлар жок да. Кыргызстан боюнча деле. Бирок биздеги ушул ачактар, биз тоолуу өлкөбүз да. Анан тоолордо бизде түлкү, кашкыр дегендер абдан көп жүрөт. Алар ошол эң башкы ачак ошолор да. Анан ошолордон анан иттерге берилип, анан иттер биз элдерди да жугуштуруп коет да. Тиштебеген учурда деле эгерде оорулуу ит болсо, мисалы үчүн же мышык болсо, байланыш болуп калса эмне кылуу керек? Бул учурда деле жугуп калышы мүмкүн да, сөзсүз түрдө эле же тиштеш керекпи? Баягы сөзсүз түрдө тиштеш керек. Жугуш үчүн сөзсүз түрдө тиштеш керек. Анан сиз суроо берип өтпөдүңүзбү? Бул иттерди дагы вакцинация кылып туруш керек. Эгерде сиздердин итиңиз же мышыгыңыз болсо үйдө, баягы домашний питомец деп коет эмеспи? Үйдө этажкаларда деле багып атышат дегендейчи. Ошол өзүңүздөрдүн ит мышыктарыңыздарды жыл сайын прививка өткөрүп турушуңуздар керек. Кутурмага каршы. Анан биздин ветеринардык специалисттер 9000 азыр 9000 ит каттаган экен. 9100. Бул шаар боюнча айтып атасыз да? Шаар боюнча. Республика боюнча менин маалыматым жокко эсе. 2025-жылы ошо 9100 итти планга коюшкан экен. Анан 25-жылдын 6 айлык убагына чейин. Бирок аткарганы 12159 же болбосо 133%га баягы планды ашыкча аткарып атат да. Бул неге дегенде, бул баягы Бишкектин территориясы чоңоюп кетти, эли чоңоюп кетти. Анан биздин ветеринарлык специалисттер койгон план ошон үчүн азыраак болуп калган да. Эң башкысы, эң жакшысы мындай алдын алуунун бир жолу, эгерде үйүңдө кармап жүргөн, багып жүргөн ит мышыгың болсо, аны сөзсүз түрдө эмдетишиң керек экен. Эмдетиш керек. Тиштеп алган учурда дароо адистерге, дарыгерлерге барып кайрылыш керек. Эң биринчи жардам демек ошол тиштеген жерди сөзсүз түрдө самын менен жууп, мындай бир алдын алуу чараларын жүргүзүп ийиш керек экен, Албетте, ооба. Туура. Рахмат. Анда урматтуу радио каармандар, биз бүгүнкү программабыздын жүрүшүндө кутурма оорусу, аны алдын алуу чаралары тууралуу сөз кылдык. Биздин программабызга катышып айтып берген Бишкек шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун дарыгери Азамат Жумгалбеков болду. Азамат, сизге ыраазычылык билдиребиз. Сак саламатта туруңуздар, оорубаңыздар. Рахмат.